Баткен шаарындагы 81-77 шайлоо участкасынын төрайымы Жыпар Сапарова 10 январда өтүүчү шайлоого даярдыктарды көрүүдө. Электрондук добуш берүү урналары 18 градустан кем эмес температурада турусу шарт. Мындан улам шайлоо тилкелериндеги жылуулук көзөмөлдө. Календарный план боюнча шайлоого даярбыз. Жылуулук быйыл эми күндүн суугунда болгонуга байланыштуу бүт жылуулуктарды эске алып, жалпысынан биз шайлоодун эмесиге даярбыз. Тизмелерди бүгүн алып келип, жаңыдан илип койдук. Негизи 2031 шайлоочу бар. Облус боюнча жалпысынан 217 шайлоо участкасы бар. Көпчүлүгү билим берүү имараттарында жайгашкан. Облустук штабтын маалыматы боюнча чоң бөлмөдөгү добуш берүүчү жайларды жылуу бөлмөлөргө алмаштырышкан. Ошол эле учурда мештер да орнотулууда. Бизде эң эле көйгөйлүү болгон бул шайлоо участкаларын жылытуу болуп саналган. Бүгүнкү күндө биз бардык жетекчилерге тапшырманы берип, тиешелүү түрдө ошол маселени чечүү аракеттерин көрүп жатабыз. Биз бул электр энергиясын эмес, башка альтернативдүү жылытуу боюнча тапшырмалар коюлуп, бүгүнкү күндө мен ойлойм ал маселе чечилди. Аймактык шайлоо комиссияларына да шайлоо бюллетендери жеткирилди. Жалпысынан Баткен аймактык шайлоо комиссиясына 51671 бюллетен жеткирилди. 8 январга чейин участкалык шайлоо комиссияларына өткөрүлүп берилет. Бул шайлоодо негизинен эки шайлоо бирдей өткөрүлүп атат. Бири президенттик шайлоо, бирөөсү референдум. Шайлоо участкаларында экиден автоматтык эсептегич урналар болот. Ошол менен бюллетендер да эки түрдүү болот. Бирөөсү референдумдук көгүч түстө болот. Азыркы учурда бюллетендер кече 3 январь күнү Борбор шайлоо комиссиясынан Баткенге келип түштү. Жалпы саны президент шайлоого 51671 санда, референдумга да ошондой санда келди. Бул жолку шайлоодо форма 2 боюнча добуш берүүгө мыйзам тарабынан тыюу салынган. Баткен облусу боюнча жалпы 296767 шайлоочу болсо, форма 3 боюнча 3190 адам тизмеге кирген. Алар кызматына байланыштуу милиция кызматкерлери, чек арачылар жана медицина кызматкерлери. Форма 3 менен шайлоо участкасынан башка жакта иштеген өзгөчө статустагы кызматкерлер же шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү арыз менен кайрылып добуш бере алышат. Нургазы Жайнаков, Рысбек Мазайыт уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.